Назгүл Каныбекова жыл мугалиме 2024 сынагында баш байгени жеңип, бир бөлмөлүү батир утуп алган. Бүгүн Мугалим журналы тарабынан жылдын мыкты мугалими катары сыйлык алып жаткан абдан кубандырат. Анткени мугалимдерге колдоо керектигин белгилейт. Сыйлык деген бул андан ары дагы иштөөгө түрткү берген абаз деп эсептейм да. Аны менен токтоп калбастык керек. Мугалимдер бири-бири менен метод алмашууга, сонун чыгармачыл аянтча түзүп берген журнал деп эсептейм. Мен бул журналды буйруса алдыда дагы келечекте 100 жылдыгын белгилеп, мына ошондо аркага кылчайып караганда ушунчалык мугалимдердин аброюн көтөрүүгө ополтоодо ишти жасап койгон жана ошол иши үчүн сыймыктанган журналдардан болсун. Мугалим илимий педагогикалык журналы билим лидери 2024 сынагын уюштурган. Бул сынакка Кыргызстандагы мектеп жана бала бакча жетекчилери арасында өткөрүлүп, 100дөн ашуун катышуучу ат салышкан. Мектеп жетекчилеринин деңгээли абдан жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде деп айтсак жаңылышпайбыз. Сынакка катышкан тажрыйба топтоого абдан чоң мүмкүнчүлүк түздү. Алардын жетекчилик кызматында дагы билимин тереңдетүүгө, тажрыйбасын тереңдетүүгө дагы чоң мүмкүнчүлүк түздү. Сынак 2 этапта жүрдү. Биринчи этапта жана экинчи этапта тесттер болду. Ошондой эле билимин баалоочу тесттер, жалпы кругозорун баалоочу тесттер, педагогикалык психологиялык тест, жетекчилик тест, ошондой эле мотивациялык кат жазышты. Билим берүү мекемелеринин жетекчилери бул мугалимге кат деп аталды. Ошол өзүнүн коллективине, жамаатына, өзүнүн жамаатында иштеген мугалимге карата кат жазышты да. Сынакка 100дөн ашуун катышуучу катталып, алардын арасынан 29 катышуучу финалда баш байге үчүн сынак тапшырган. Акыры Лейлик районунан келген Айнура Тагаева жеңүүчү деп табылды. Мугалим деген өзү дайыма окуп, өнүгүп, турбаса мугалимдиктен калат эмеспи? Ошол түрдүү багыттагы жетекчилик багыттагы тапшырмалар, педагогика, психология багытындагы тапшырмалар болду. Ошондой эле жетекчи болгондон кийин албетте биз мугалимдер менен иштейбиз. Мугалимдерге мотивациялык кат жаздык, ал дагы өзүнчө бааланды. Андан мындан сырткары дагы ошол педагогикалык мугалимдик компетенцияларга байланыштуу түрдүү суроолор, тапшырмалар болду. Сынактар өткөрүлгөн. Албетте ошол сынактардын баардыгына катышып келатам. Албетте бул сынакка катышуу менин жеке өзүмдүн жеке мугалимдик өсүүм үчүн керек болчу. Анан бүгүн ошол республикалык деңгээлдеги сынакта баш байге алам деп мен ойлогон эмесмин. Мен өзүм жеке өсүүм үчүн катышкан болчумун. Анан Кудай буйруп, мынакей баш байгеге ээ болуп отурам. Мугалим журналы устатка таазим, жылдын мыкты мугалиме, мыкты тарбиятчы, мен мугалим болом, мыкты класс жетекчи сыяктуу бир топ сынактарды уюштуруп, мугалимдердин билим тажрыйбасын өстүрүүгө өөлгө түзүп, шыктем тартуулап колдоого алып келет.